Учурда Талас облусу алдыдагы күз-кыш мезгилине 70%га даяр. Быйыл 22 миңден ашуун акылдуу эсептегич орнотулуп, 8 жаңы трансформаторлук пункт ишке берилип алмаштырылды. Жүзөгөн мамычалар жаңыртылды. Талас областында 5 рейс бар. Ар бир рейске кирип чыктым. Көп көйгөйлүү маселелердин бири көп 35-110 киловольттук подстанциялардын эмеси менен ишмердүүлүгү менен тааныштым. Ошол жерде 35 киловольттук подстанциянын резервдик трансформаторларын караганга, ошол жерде мисалы үчүн бир 35 киловольттук подстанция болсо, ошол жерде бирден трансформаторлор бар. Ошолорго экинчи трансформатор койгонго тапшырма бердик. Министрдин иш сапарынын алкагында Балас Аруу ГЭСинин ишмердүүлүгү да текшерилди. Станция 25 мегаватт кубаттуулук менен иштеп, 2025 жылга белгиленген 80 миллион киловатт-саат электр энергиясынын 90%дан көбүн өндүрүп бүтүрдү. ГЭС 3 райондун 30 миңден ашуун тургунун электр энергиясы менен камсыздап келет. Балас Аруу ГЭСи бүгүнкү күндө активдүү иштеп жатат. Балас Аруу ГЭСинде 3 агрегат бар, үчөө тең толугу менен иштеп. 2025ке коюлган 1 жылдык план 80 миллион киловатт-саат болчу. 7 айдын жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө 74 миң киловатт-саатты аткарып койдук. Ошондой эле быйыл Талас облусуна акылдуу эсептегич 100% орнотулуп бүтөт. Аталган система аркылуу электр энергиясы так жана реалдуу убакытта өлчөнөт. Бул жоготууларды азайтып, мыйзамсыз туташтырууларды токтотууга жана төлөмдөрдү так эсептөөгө жардам берет. Мындай жаңылануу энергетика тармагын санариптештирүүдөгү жана аймактардагы электр тармагын туруктуу кылууга маанилүү кадам болуп саналат. Ушул аскуя счетчиктерди, акылдуу счетчиктерди коюп атат. Аларды да бир сыйра таанышып чыктым. Кудай буюрса, быйылкы жылы ушу жыл менен 25-жыл менен Талас облусу 100% аскуя счетчик менен камсыз болот. Иш сапардын соңунда министр Талайбек Ибраев Талас электр тармактары ишканасынын жамааты менен жолугуп, күз-кыш мезгилине даярдыктарды күчөтүү, калкты үзгүлтүксүз энергия менен камсыздоо жана энергетика тармагындагы долбоорлорду өз убагында ишке ашыруу боюнча жетекчилерге тапшырмаларды берди. Бермети Шункулова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Талас облусу.